Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшы. Лагерде жакшы эс алып атасыңарбы? Ооба. Азыр биз силер менен эмне кылабыз билесиңерби? Жок. Анда азыр биз силер менен сабак өтөбүз. Сабактын темасы, сабак эмне жөнүндө болот? Мынакей экранды карасаңар, азыр бул жакта табышмак берилген. Ошол табышмактын жандырмагын таба турган болсоңор, мына ошол биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы. Мынакей. Эмне дейт канакей? Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым дейт. Кана кол көтөрүп жооп беребиз. Тапкандар болсо, мынакей. Бул жигиттен сурайлы. То дейт. Дагы туура жооп айтам дегендер канакей? Боз үй. Азаматсың, мынакей. Албетте бул табышмактын жандырмагы жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым дегени бул эмне экен? Боз үй. Демек, бүгүн балдар биз силер менен мынакей боз үй туурасында сабак өтөбүз. Негизинен эле ата бабаларыбыз, байыртан эле элибиз дин менен жашап келген. Мисалы, энелерибиз элечек, балдар топу аталар чепкен кийген. Силердин араңарда улуттук тарых музейине баргандар барбы? Бар экен, барып карасаңар, бардык кыргыздын байманаптары, каймактары эмне? Бардыгы тең чепкен кийген, бардыгын тең сакалы болгон, бардыгы тең эмне? Сүннөткө ылайык кийген. Анан дагы элибиз конок үйдүн куту деп келген коноктун бардыгын сыйлап, өзүнүн меймандостугу менен өзгөчөлөнүп, анан бардык эл менен, жалпы эл менен ынтымакта болушкан. Ошондой эле элибиздин бардык эле каада салты, үрп адаты, нарк насили жана ошондой эле акыл насааттарынын көпчүлүгү динге төп келет. Эми дагы бир элибизде жакшы сөз бар, өз тарыхын билбеген келечекке жол таппайт дейт. Ошондуктан биз дагы да өсүп, өнүгүп, алдыга жылыш үчүн эмне кылыш керек экен балдар? Тарыхты жана өзүбүздүн каада салтыбызды билишибиз керек. Мына ошондуктан азыр биз силер менен ата мекенди сүйүү, ошондой эле элибиздин каада салты, үрп адаты, нарк насили туурасында сабактарды өтөбүз. Ошолордун бири бүгүн боз үй туурасында сабак өтөбүз. Мынакей, боз үй кыргыздын неси экен? Улуттук турак жайы. Байыртан ата бабаларыбыз көчмөн калк болгон себептен көчүп конгонго эң эле ылайыктуу турак жай бул эмне экен? Боз үй. Боз үй негизинен мурда, мынакей карасаңар экранды, мурунку көрүнүш анан кийинки көрүнүш деп жазып турат. Туурабы балдар? Илгери деген ата бабаларыбыз ууктарды, мынакей могун уук дейт да, билесиңер да, ошону уукту жерге сайып туруп, анан баштарын бириктирип туруп, ушундай алачык кылып туруп, сыртын чөп менен, кээ бир учурларда баягы тери менен жабып койгон. Ал эми бул боз үй эмне экен? Бул ошол боз үй ушул нерселердин өнүктүрүлгөн формасы. Кийин күйүн өнүгүп отуруп боз үй болгон. Анан кийинкиси мынакей, боз үйдүн жабдуулары. Өзү негизи боз үйдүн жабдуулары 3кө бөлүнөт. Эмне экен? Биринчиси сөөгү, туурабы? Сөөгү дегени карасаңар мынакей кереге, уук, түндүк, анан кийин эшик, туурабы? Жыгачтан жасалган. Экинчиси болсо кийиз жабдуулары. Баягы сыртына кийиз жабат да. Ошондой эле үчүнчүсү бул жип шуулары, мынакей боз үйдү баягы кургандан кийин боолор менен таң атко, ошону жип шуу деп коет. Эң эле алгач мынакей силер менен азыр боз үйдүн сөөгү туурасында сөз кылабыз. Боз үйдүн сөөгүнө эмнелер кирет экен? Түндүк кирет, ошондой эле кереге, эшик, анан уук. Түндүк туурасында мынакей силерге бул жакта маалымат берилген. Боз үйдүн төбөсүнөн жарык киргизиш үчүн жана от жакканда түтүн чыгарууга ылайыкталган тегерек жыгач. Түндүк кайың, арча же талдан жасалат дейт. Мынакей. Билесиңер да балдар, илгери деген ата бабалар боз үйдө жашашып, тамак аш каякта кылынат эле? Боз үйдүн ичинде. Ошол боз үйдүн ичинде баягы казандын орду, коломто деп коет, ошол түндүктүн астында болгон. Түтүн каяктан чыгып кетчү экен? Ошол түндүктөн чыгып кетчү. Анан кийин эртең менен турганда да түндүктү ачып коет, туурабы? Ошол жактан жарык кириш үчүн. Анан түндүк экиге бөлүнөт да. Алкак, анан кийин чамгарак депчи. Мынакей, алкак дегени мына тогологун айтат алкак деп. Түшүндүңөрбү? Чамгарак деп, карасаңар, төрттөн кетип атпайбы? Бири-бири менен кайчылашып. Ушуну чамгарак деп айтат. Анан алкактуу, бул алкак жоон талдан, анан кайыңдан коргалып деген бир атайын ушу түндүктү, уукту, керегени жасаганда бир ысык сууга салып туруп жумшартат биринчи талдычы. Ошону коргалып деп айтат. Анан кийин жашытып, тиске салып дейт. Жашытып деген ошол жумшаргандан кийин атайын бир ушундай бир аппарат бар.
ошол уукту керегени түндүктү ие турган, ошого салып иет. Анан кийин ченеп экөөнү туралап бири-бирине аштап жасалат. Мынакей ногул жарымы өзүнчө ийилген, анан ногул жарымы өзүнчө ийилген, ушул экөөнү бириктирип туруп не кылат экен? Түндүк кылып коет, туурабы? Анан алкактын сырткы капталына үйдүн чоңдугуна жараша ууктардын башы киргидей көзөнөктөр үшкү менен көзөлөт дейт. Сырткы жагы деген мынакей. Түшүндүңөрбү? Каптал жагы. Ошол жака атайын ушундай тешиктерди жасайт дагы, анан не болот? Бул жака ууктарды саят. Алкактын үстү жагына чамгарактардын баштары кире тургандай кылып, карама каршы багытта 4-4 жагына 16 тешик көзөлөт. Муну айтып атат да, үстү жагына депчи. Кийинкиси эмне экен? Уук, туура. Уук бул боз үйдүн түндүгү менен керегесин бириктирүүчү чабак жыгачтары дейт. Боз үйдүн өлчөмүнө жараша ууктун болжол менен диаметри 3-5 сантиметрге чейин болуп, узундугу 2 же 2,5 метр болот. Уук эмнеден жасалат экен? Тал, жаш балаты, карагай, кайың, четин жана башка бышык ичке шыргыйлардан жасалат экен. Кийинкиси бул не? Кереге. Кереге деген боз үйдүн уук бекитилүүчү төмөнкү жыгачы. Мынакей бул дубалы катары эсептелет да боз үйдүн. Анан кийин бул кайсыл талдан жасалат экен? Эчки тал, анан сары талдын кабыгы ачылып, көлөкөгө кургатылып, тезге салынып, саканактардын баары ичин көздөй бир аз ийилип, уук байланчуу баш жагынан 15-20 сантиметр жери сыртын көздөй ийилип матат. Ногул эмне дейт экен? Кереге дейт, туурабы? Анан силер уккансыңар балдар, боз үй 4 канат экен, 6 канат экен, 8 канат экен деген. Канат деп кайсын айтат десем, мисалы үчүн ногул бул жерде азыр 4-5 эми бар да кереге. Муну мындай бүктөсөң, жыйсаң жыйлат. Ошол бир жыйла турган нерсени бир канат деп коет. Аны экинчилери 2 канат, 3 канат болуп кете берет. Анан канчалык бай керегенин саны көп болсо баягы канаттарын, боз үй ошого жараша чоң болот. Канчалык аз болсо ошого жараша кичеке болот. Эң эле кичеке боз үй канча канат? 4 канат. Кийинкиси эмне? Кийинкиси бул эшиги. Баарыңар эле билесиңер, э? Эшикти эмнеге кадайт экен? Керегеге. Андан кийин чий. Чырмалып токулган чий. Чийди август айларында үзүп алып, көлөкө жерге коюп, даяр болгондон кийин аны чырмап даяр кылышат. Ал боз үйгө кошумча жылуулук берет жана жылан, ит, куштун кирип кетүүсүнөн сактайт. Ит, куш деген экенин билесиңерби? Ит, куш деген карышкыр. Чий абдан катуу болот дагы, анан баягы жылан астынан кире албайт. Себеп дегенде бул сая турган эмеси бар да. Ит, куш дегени карышкырлар кире албайт. Ошол максаттан кийин не кылат экен дагы бир максаты? Үйгө жылуулук берет. Туура айтасыңар. Кийинкиси, мынакей азыр биз боз үйдүн сөөгү менен таанышып өттүк, туурабы? Кийинкиси кийиз жабдуулары. Биринчиси эмне экен? Түндүк жабуу, үзүк, анан туурдук. Мынакей азыр баарын өз ордунда ачыктап өтөбүз. Бул эмне экен? Туурдук. Үзүктөн жукараак болгон 4 бөлүктөн турган кереге жабылуучу кийиз дейт. Туурдуктун жээги топоздун жүнүнөн эшилген жип менен жээктелет. Мынакей, туурдук деп коет да. Баягы керегени курду, анан ууктарын баягы түндүктү көтөрүп, уукту сайгандан кийин не болот? Чийди сыртынан эметет да керегенинче. Анан кийин чийдин сыртынан туурдукту каптайт. Кийинкиси эмне? Үзүк деп коет. Баягы билесиңерби, туурдукту жапкандан кийин баягы ууктар сайылып турат го. Ошонун үстүн жапкан кийизди эмне дейт экен? Үзүк. Мынакей, биякта айтып атат, боз үйдүн ууктарына жабылуучу калың кийиз дейт. Ал алдыңкы жана арткы үзүк болуп экиге бөлүнөт. Үзүк койдун кылчык, уяң эмес кылдуу жүнүнөн жасалат дейт. Уяң деген баягы жумшак бар го, койдун жумшак жүнү. Бул несинен жасалат экен? Кылдуу жүнүнөн. Анткени жамгыр жааганда не болот? Баягы кылдан жамгыр кирбейт. Ошол себептен бул койдун несинен жасалат экен? Кылдуу жүнүнөн. Кийинкиси эмне? Түндүк жабуу. Жана айтты го, эртең менен турганда апаларыбыз, аталарыбыз түндүктү ачып коет го. Ошол кийиз ушул мынакей. Анан кийинки мынакей саканак таңгыч дейт. Саканак таңгыч деген жайылган керегелердин саканактарын бири-бирине аштап туручу бу. Аштап дегени бириктирип. Мынакей могуну саканак деп айтып коет да. Могу жыгачтар турат го. Жалпысы кереге деп айтылат, бирок мына өз-өзүнчө алганда жыгачтарды саканак дейт. Могу жипти болсо саканак таңгыч дейт. Могу ууктар керегелерди бириктириш үчүн мындай ороп туруп бириктирип коет. Түшүндүңөр балдар? Ал эми кийинкиси кереге чалгыч дейт. Уук баягы керегелерди баардыгын тизип саканак менен байлагандан кийин сыртынан не кылат экен? Ушундай боо менен кереге чалгыч менен чалып чыгат. Неге дегенде баягы бул керегенин үстүнө көп нерсе турат да.
укту коесуң, анан түндүктү коесуң. Алар койгондо оор болуп калат дагы, керегени тебип жүрөт. Ошого тебип жүрбөсүн деп керегени да бекемдеп кереге чалгыч менен чалып коет экен, Түшүндүңөр балдар, Бул жерде жазылган боз үйдү талпайып же кыйшайып кетүүдөн сактайт дейт. Кийинкиси уук тизгич деп коет. Жип менен байлап чыгат. Неге дегенде ууктар бирдей болуш үчүн. А муну байлабай койсоң уук кыйшайып кетет, бирөө жакындап, бирөө алыстап кетет. Ошого андай болбош үчүн эмне кылып коет экен? Уук тизгич менен байлап коет. Анан кийинкиси эмне? Желбоо. Желбоо деген мына сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай түндүктүн эки жагына тагылуучу терме бул мына. Байкеңер карап турбайбы? Ошол жерде эки бут турат го мына жип. Ошону желбоо дейт экен. Кийинкиси мынакей боз үйдүн жип шулары. Могу жерден тааныштырып өтөбүз. Баягы ууктун үстүнө жабылган кийиз турабы? Ошону мынакей ушундай болор болот. Таңа турган, байлап кое турган, үзүктү жапкандан кийин боз үйгө байлап коет ушинтипчи. Мыногуну болсо бел кырчоо деп коет. Баягы турдук деди элек го могу кийизди. Ошону жапкандан кийин шамал учуруп кетпеш үчүн дагы буну боз үйгө бекемдеп туруп, сыртынан эмне болот экен? Бел кырчоо деген боо менен байлап коет. Ошондой эле түндүк жабы дейт мынакей. Түндүктөн келип чыгып атат могу. Көрдүңөрбү? Түндүктү ушу менен ачып жабат. Кийинкиси мына жабык баш деп коет. Могу турбайбы могу мындай? Кооздукчу. Ушу кооздук үчүн ушундай жабык баш деген да боо бар. Ошо менен эмне кылып коет экен? Кооздоп коет. Кийинкиси мынакей боз үй курулуп бүткөндөн кийин эмне болот? Боз үйдүн ичи дагы төрткө бөлүнөт да. Баягы үйүңөрдө ашкана бар турабы? Жата турган атайын жатакана бар. Дагы эмне бар? Кире бериш бар. Турабы? Ошондой эле боз үйдүн ичи дагы төрткө бөлүнөт. Мына силерге азыр бөлүп беребиз. Кире бериш эмне дейт экен? Босого дейт. Ал эми болсо оң жагы кандай экен? Эпчи жак дегени бул мынакей. Ушул жакта көбүнчө аял кишилерге тиешелүү буюмдар ушул жакта сакталат. Анан дагы бул жак эмне экен? Ашкана. Идиштердин баардыгы ушул жакта турат мынакей. Кымыз быша турган эме, анан дагы башка идиш аяктардын баары ушул жакта. Анан муну атайын чий менен тосуп коет экен мынакей. Инибиз турайтты. Бул жакта эр жакта эркек кишинин буюмдары ушул жакта турат. Мисалы үчүн могул жак эмне могу? Эр турабы? Үзөңгүсү, ошондой эле дагы бул жакта атайын өзүнүн кийимдери баардык эркек кишиге тиешелүү болгон буюмдардын баардыгы ушул жактан орун алган. Боз үйдүн каягынан? Сол жагынан, төр жак бул баягы үйдүн төрү деп коет го, баягы төргөт деп кимди сыйлайт? Конокторду, аксакалды сыйлайт го. Ошондой эле сыйлуу конок келгенде, аксакалдар келгенде мына төр жакка отургузганда бул жакта атайын кооз-кооз шырдактар, кооз-кооз кийиздер, анан жакшы-жакшы төшөктөр бар. Түшүндүңөрбү балдар? Не дейт экен? Эпчи жак, эр жак, анан төр жак. Могу эмне? Муну деген коломто дейт. Үйүңөрдө баягы очоккана деген барбы? Тамак бышыра турган жер. Илгери байыртан ата бабаларыбыз мынакей боз үйдүн ичинде очок кылып, мына ушул очоктон чыккан түтүн неден чыгып кетет? Азаматтар, түндүктөн чыгып кетет. Туура айтасыңар. Кийинкиси мынакей силерге азыр боз үйдү курганды үйрөтөбүз. Даярсыңарбы? Биринчи могул эмне эле? Керегелерин койдук, саканак таңгычтар менен бири-бирин бириктирип чыктык, монтип. Анан кийин эшикти койдук, турабы? Андан кийин түндүктү көтөрөбүз, мынакей. Түндүк көтөрүлүп атат. Мына жыгачты эмне деп айтып койчу эле? Жок, жок. Түндүктү көтөрүп турган жыгачты эмне деп айтат эле? Б, А, К, бай мына Азамат. Инибиз айтты, бакан деп айтат, турабы? Могу болор жана не дедик? Желбообу же белбообу? Желбоо. Түндүктү көтөргөндөн кийин эмне кылабыз? Ууктарды сайып чыгабыз, мынакей сайып атпайбы? Андан кийин жанагы ногу не деди элек? Уук тизгич. Уук тизгич менен кылып туруп, анан ногу жанагы жабык баш дедик. Анан кийин могу эмне? Чийди кылып чыгабыз. Анан чийден кийин ногу эле? Ошо кийиздин аты эмне эле? Тыдан башла, тыдан. Туурдук. Бунун максаты эмне эле? Жылуу кармайт боз үйдө, Кийинкиси могуну эшиктин боосу ал дагы. Буну дагы могу эшиктин чийи билесиңер балдар? Ошол тагылат. Анан кийин муну туурдук, муну үзүк дегенбиз, турабы балдар? Үзүктү жабат. Анан кийин үзүктүн могу эмне эле? Үзүктүн боолору тура. Үзүктүн боолорун байлайт. Андан кийин мына буну не дерлек могуну? Белбоо.
Bunun максаты бекемдеп турат да кийизде. Кийин не кылат экенбиз? Муну не дедилик? Коз. Айтыңыз, ийиним. Ой, азамат, мынакей. Муну жабык баш дейт. Анан боз үй даяр болот. Тиккенди үйрөндүңөрбү? Кызыктуу экен? Ошентип биз силер менен элибизге тиешелүү болгон каада салт, үрп адат, нарк насил туурасында ушундай сабактарды өтүп турабыз. Силер жакшылап үйрөнсөңөр. Макулбу балдар? Анан бул боз үйдүн эң эле кызыгы мынакей өзгөчөлүгү билесиңер, бул жактан бул боз үй кышында сууктан, жайында ысыктан сактайт турабы? Анан кийин байыртан элибиз ушундай боз үйдө жашап келген. Боз үй баардыгы көрдүңөрбү? Курулуштарын абдан жакшы турабы? Бул дагы элибиздин баягы эң кол өнөрчүлүгү эң жогорку деңгээлде өнүккөндүгүнө дагы далилат кылып турат. Ошондуктан мынакей балдар көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.